Maşallah tuğanlar. Bugün özgön jergesinde аттын мыктысы, аттын сындысы чыгып атат тугандар. Мына ушул ат боюнча катар маалымат беребиз. Жакшы жоон жолпу ат издеп жүргөндөр видеону аяғына чейин биз менен чогуу болуп назар салып туруңуздар. Буюрса мына ушул ат боюнча бир катар маалымат беребиз. Ар бир көрүп жаткан агалар, бир туугандар колдоо иретинде ушул видеого бирден лайктан басып коюңуздар. Буюрса ээсинен бир катар четинен маалыматын алабыз туугандар. Жылкыны көрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ака бул жоон жол боюнча ат боюнча маалымат берели. Жаш канча болду? Жашы аз жаңасы 4 жаш. Жаңасы болду. Ооба. Машалла. 4 жаш. Пародачы ака? Парода ошо Орловский менен эле өзүнүн Бишкек жылкылары аралашкан. Орлов менен ошо Бишкектеги өзүнүн жылкыларынан аралашкан. Ооба, Бишкектен келген. Бою канча чыгат ака? Бою 1.60 плюс. 1.60 плюс. Плюс. Бийиктиги бийик өзүнө көрүнүшүчү. Азыр эмне карда кетти азыр көрүп атасыздар. Улакка чабылды ака? Улакка эми чабып болушунча эме кылып атабыз. Кирип чыгыштары жакшы кылып үйрөтүп атабыз. Кирип чыгышы кандай ака? Кирип чыгышы жакшы. Жакшы. Кирип чыгыштары жакшы. Өзүнө жараша. Машалла. Көздөгөн жерге жеткиреби ака? Иншалла жеткизет. Кудай кааласа, эми бул жашта, кудай кааласа үйрөтүп алыш керек. Үйрөтүш керек дагы. Моюнда дагы турба моюну караңыздар, машалла. Путу кол таза ака? Путу кол таза, ден соолугу таза. Жеп ичишине гарантия кудай кааласа, иншалла. Суу агай жоон, бийик дагы мындай өзүнү ылайык көрүп атасыздар жоондугун дагы. Ат мыкты. Баабысын келтирип коюптур. Азыр эми мындай сууп даяр болду ака кандай? Сууп даяр болгону, Сууп даяр болуп калды. Ооба. Бир-эки улак алып барып чаптык. Бир-эки улак алып барып чаптыңыздар. Машалла мына жаныбарды кашкабагындай көрсөтүп коюң. Машалла. Жаныбар. Арканкы соорлар дагы караңыздар. Соорлар дагы мыкты келген. Моюнлары турба моюн деп аткан жаныбарды. Машалла. Бурундарын көрсөтүп койчу, тарбиясы ошо бүт эле. Секен, сол жака оң жака жаныбар Таза үйрөнгөн. Таза үйрөнгөн. Бул 2 жаштан бери биздин колдо, кудай кааласа. 2 жаштан бери бир кол тарбиялап мени үйрөтүп койдуңуздар уже. Ооба. Машалла мына агжал, жоон, кашка мыкты жаныбар. Жаныбарды көрөсүздөр. Машалла ат мыкты туугандар. Ат өтө сонун. Келип көрөсүздөр. Анан Өзбекстанга сураган бир туугандар болсо дагы көрсөңүздөр болот. Өзбекстанга до адрес үйүңүзгө чейин жеткирген бир туугандарыбыз бар. Машина жүктөйсүздөр. Үйүңүзгө чейин алып барып бере турган бир туугандар бар. Алып келсеңиздер болот. Ана кашка булактары бүт тарабынан төп келген жаныбар. Азыр мындай бир узатып койсок болобу ака? Сууп даяр болсо, мына ылдыйга түшүп туруп бир узатып койсо жогору, Машалла жаныбарды бир кой берели. Эми сууп даяр болгонсо бир узата беребиз. Анан даяр эмес болсо биз чаптырбайбыз билесиздер дайымда. Машалла мына жаныбар. Жакшы бирок кетишичи. Жеңил. Ошо Орлов менен өзүнүн жылкы аралашкан дейт мына жаныбарды. Кеткенин көрүп атасыздар. Машалла мына. Ушка жеңил экен бул делечи мындай. Мына журкачтары жеңил экен ака бирок, Өтө жеңил. Жеңил. Машалла. Аяк өтө жеңил. Сынында айып жок. Эми кудай кааласа муну бир аз тыйын-келек болуп эле сатабыз. Керек болсо телекчилат болуп сатыш керек болот десеңиз. Ошон үчүн эле анан эми кудай кааласа алган адам күйбөсө керек. Машалла жаныбарды көрөсүздөр. Бүт тарабынан төп келген жаныбар. Ака бул эми кашка жаныбардын баасын канча коебуз? Баасын эми өтө асманда айтпайбыз. 7000 доллар деп коелу. Кем бар кудай кааласа. Эми биз дыйканбыз али. Буга чейин ат алып ат сатып көргөн эмеспиз. Биринчи жол десеңиз? Биринчи жол эми. Беркине кичинекей аттарды базарга сатып жүргөнбүз. Бул чоң нерсени биринчи жол көрөйлү деп. 7000 доллар. Керек болгон үчүн сатып атабыз. Керек болгон үчүн эле сатып атабыз дейт эми. 7000 доллар кеми бар. Сүйлөшөбүз дейт. Келип сураган алат туугандарына. Көрөсүздөр, ат чынында мыкты. Сыны, формасы бүт тарабынан төп келген жаныбар. Келип көрүп, сүйлөшүп, байланышып
мына ушундай атты алып калсаңыздар болот. Бүгүн бээси өзгөндө мына ушу сатылуучу ат боюнча көрсөтүп маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга катыл этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.